Жумабеков Анжелика балдак менен 2 ай жүрөт. Улуу кызына операция жасалды. Жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика Кайратова менен кыздары айыма жана айлиндин абалы тууралуу азыр дарыланып жаткан Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси белгилүү сок дарыгери Сауырбек Жумабеков Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине айтып берди. Эске салсак, Анжелика Кайратова 23 январдын таңында Ысык Көл облусунда жол кырсыгына кабылган. Автоунаасында өзү менен кошо 3 кызы болгон. Дарыгерлер 5 жаштагы кызынын 2 бутунун тең кашка жиликтери сынып, ырчынын өзүнүн омурткалары жабыркаганын айткан. Экөөнө тең операция жасалган. Кийинчерээк улуу кызы айыманында мойнунун омурткалары сынганы айтылган. Жумабеков ырчынын улуу кызы айымага кечээ операция жасалганын билдирди. Ал буга чейин жеке клиникада дарыланып, андан кийин травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна которулган. Мен кечээ иш сапарынан келерим менен ырчынын улуу кызына операция жасап бердим. Анын мойну сынып, жүлүнү кысылып, бир буту менен бир колу иштебей калыптыр. Үчөөнө жалпысынан 5 операция жасалды. Операциялардын бардыгы дүйнөлүк стандартка туура келет. Ырчы башында чет мамлекеттен дарыланууну пландаган. Бирок достору Кыргызстанда дагы жогорку деңгээлдеги операциялар жасаларын айтып, мага алып келишиптир. Сырттан дарыланса абдан көп каражат кетмек, деди Жумабеков. Операциянын баалары тууралуу сураганыбызда ырчы менен кыздарына башка бейтаптар сыяктуу эле бекер жасалганы, каражат керектелүүчү материалдарга жана импланттарга төлөнгөнүн кошумчалады. Дарыгерлер Анжелика менен кыздарынын абалы жалпысынан жакшы экенин белгиледи. Үчөө тең реанимациядан чыгып, жалпы бөлүмдөгү бир палатада жатат. Абалдары туруктуу, жакшы десек болот. Анжеликанын омурткасынан тышкары балтыр сөөгү да сынган. Азыр балдак менен баса баштады. Балдак менен дагы 1-2 айча басканга туура келет, деди сөөк дарыгери. Жумабеков Анжелика кыздары менен ооруканадан 10 күндөн кийин чыгарылышы мүмкүн экендигин, андан кийин ден соолуктарын калыбына келтирүү убактысы башталарын кошумчалады. Булак Спутник KG. 39 окуучу бир түндө каза болуп, Таластагы күйөт. Кечээ 5 февраль күнү Кара Бура районунда 1969 жылы интернеттагы өрт кырсыктан каза болгон 39 баланы эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Бул тууралуу Турмуш басылмасына интернат 1969 коомдук уюмунун мүчөсү Өскөн Чаргынов билдирди. Анын айтымында кырсык болгон учурда 4-класста окуучу. Өрт түнкү саат 2:00 чамасында болуп, ичиндеги балдар чыга албай өрттө каза болушкан. Ал интернатта Кара Бура районунун алыскы тоодо жашаган чабандардын балдары окуучу. Өрттүн себептери тууралуу ар кандай божомолдор айтылат. Бул иш купуя болуп сакталып, эл ичинде каза болгон балдардын так саны айтылбай келген. Кийин биз архивди көтөрүп, изилдеген учурда 39 бала каза болгонун, ичинде жийделик эгиз балдар бар экени да белгилүү болду. Бул ишке ошол учурда күнөөлүү деп жетекчиси соттолуп, 2 жылдан кийин акталып чыккан экен. Кечээ эскерүү иш-чарасы болуп өтүп, Куран окутулду, деди ал. Булак Турмуш KG.